Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Бүгүнкү күндө М-банк приложениясы аябай актуалдуу тема болуп жатат. Ссылка аркылуу өтөсүздөр, каттоодон өтөсүздөр, өзүңөр жөнүндө бүт маалыматты бересиңер, анан счетуңарга 50 сом түшөт деп. Ушул нерсе мен үчүн аябай шектүү болуп жатат. Эмнеге дегенде, булардын акциясы 8 ноябрда башталган. Жогорку кеңешке агитация 28 октябрда башталган. Мен үчүн шектүү болуп турат да. Персональный данныйларды булар 50 сомго эле сатып алып атат. Буга эч ким кепилдик бербейт. Эртеңки күнү биз жөнүндө маалымат бирөөгө сатылабы, үчүнчү күчтөргө же сатылбайбы деген эч ким кепилдик бере албайт. Каттоодон өткөндө негизи келишим болуш керек болчу. Үчүнчү күчтөргө силер жөнүндө маалымат берилбейт жана сатылбайт деп. Бирок буга гарант барбы, жокпу деген суроо бар. Ушунун артынан ким турат жана эмнеге муну аябай масштабдуу түрдө кылып жатат? Именно агитация убагында да. Кимге керек бул биздин данныйлар? Эмне үчүн Sarvi миллион деген проект? Бул миллионду утуш үчүн, чогултуш үчүн силердин атыңардан 20 000 киши атталыш керек экен. Ошондо гана 20 миллионду утат экен. Шайлоого тиешеси барбы, жокпу? Кыргызстан банк. Кыргызстан банктын мурунку учредителери, руководствосу негизи шайлоого баратабы? Баратса, анда дагы бир суроо туулат. Данныйлар ошолоргобу деген. Салам алейкум достор. Биз түшүнбөгөн бир жагдай болуп атат. Ток катерден эле айтайын достор, мына. Мына жакта М-банк деген предложение бар экен. Бул предложение, короче, эме экен. Жанагы Кыргызстан банкынын электрондук капчыгы экен. Азыр баарыңыздар эле билсеңиздер керек, бул жакта бир түшүнбөгөн жагдай болуп атат да. Аябай кескин түрдө биздин жарандардын паспорттарын чогултуп, алардын канча көп киши катталса, ар бирине 50 сомдон капчыгына түшөт депчи. Анан бул М-банкты ачыш үчүн негизи биздин жарандар акча төлөп 150 сомго толтуруп, анан ачыш үчүн 150 сом кетет да негизи. Анан булар кантип эле азыр шайлоодун астында бул сетти пайда кылып, короче, мына 200 сом түшүптүр дагы бир жаранга. Мына ушундай кылып туруп азыр социалдык желелерде аябай катуу кетип атат, бирок бул баракчанын Инстаграмдагы баракчасына кирип карасак, ал жакта 31 декабрга чейин дептир да. Бул акциянычы. Бирок азыр каттала албай атат экен жарандарыбыз. Ушул жерден, урматтуу туугандар, бизде шек жарап атат. Анткени буга чейин шайлоолордо авиакомпаниялардагы паспорттарды чогултуп, радио изилдердеги, банктардагы паспорттарды чогултуп, жанагындай бир шайлоонун арам, шайтан оюндарын колдонгон болчу да. Азыркыда бул шайлоого шектенип атабыз. Себеби эмне үчүн мындай жөндөн жөн эле сен ссылканы жиберсең эле сага бирөөлөр катталса эле ошол баракчага сен намыңа 50 сомдон түшүп калат да капчыгыңа. Бул абдан мындай шек жаратат экен, анткени бир максатындагы миссиясында жазбаптыр буякачы. Ошол достор, муну укук коргоо органдары териштиргиле, чара көргүлө, эмне үчүн моундай маалыматтарды чыгарды, бизге коомчулукка ачык айтсын. Анткени бул шайлоодун астында абдан бир мындай шек жаратып, абдан бир мындай бизди кызыктырып атат. Ошон үчүн бөлүшкүлө достор. Баары көрсүн, пикириңерди жазгыла. Бизге ушул иш-чаранын уюштуруучулары жалпы элге түшүндүрмө берсин жана укук коргоо органдары текшерсин. Анткени персоналдык данныйлардын баарын чогултушу бул банкадагы паспортты алар ининен гана алганга милдеттүү. Бул жакта сүрөтүн да топтоп, паспортун дагы, үйүнүн дарегине чейин ар бир жаранды чогултуп атат да. Анан 50 сомдон мындай ал үчүн эле берип койгондугу бул абдан бир мындай шек жаратып атат достор. Ошон үчүн бөлүшкүлө, баары көрсүн.
эмне үчүн бул мындай адамдарга акча берип атат? Ошол достор.